улутуна же мекенине көңүл кош мамиле кылуу. Айтайын дегеним улуттук патриоттуулуктун жоктугу тууралуу болмокчу. Мекендин баркын билбеген, улуттун кадырын, аброюн түшүргөн, башка элде, башка жерде самаган катмар пайда болду. Балким өлкөбүздүн экономикасынын начарлыгы, эч кандай өнүгүүнүн жоктугу аларга тескери таасирин тийгизип жаткандыр. Бирок өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ушул өлкөнүн атуулу, ушул жердин суусун ичип, абасын дем алып жүргөн адам катары мен эмне салым коштум деп ар бирибиз өзүбүздөн сурашыбыз керек. Мени өкүндүргөнү, өзүбүздүн ызаатыбызды, сыйыбызды өзүбүз кетирип жатабыз. Кандай жаман иш болсо, аны дароо өзүбүздүн улутка тиешелүү кылабыз. Кандай жакшы иш болсо, аны башка улутка ыйгарабыз. Бирөө болгон каражатына эптеп үй тургузса, үйдү кыргызча кылып салыптыр дейбиз. Бирөө заңгыраган үй салса, евро кылыптыр дейбиз. Чакырган жерге кечигип келген адамды кыргызча келди дейбиз. Убагында келген адамды немистердей келди дейбиз. Убада аткарылбай калса, биягы кыргызча болуп кетти го дейбиз. Кыскасы, жарыбаган жаман иштин баары кыргызча. Бул өзүн сыйлабагандык, ата-бабасын сыйлабагандык. Минте берсек улут катары жоголобуз. Бизден кийинки келген муун кыргыз дегенде мурду тырышып, кыргыз деген сөздү угуудан намыс кылат. Улутту улут катары сактаган тили менен каада салты. Каада салтыбыз унутулуп баратат. Тилибизде жыргаган жери жок. Чечим кандай болуш керек? Чечим. Жүрөгүндө бир аз мекенди сүйүү сезими бар ата-энелер балдарын мекенин сүйүүгө, улут кадырын көтөрүүгө шыктандырып тарбиялоосу керек. Жок дегенде бир күндө бир жолу кыргызды даңазалап, кыргыздын баатырдыгы, айкөлдүгү, көк жалдыгы, кечиримдүүлүгү, кылымдарды карытып жашап келе жаткан түптүү эл экендиги тууралуу сөз козгоп, ушундай элдин тукуму катары башты бийик көтөрүп, сыймыктанып жүрүүбүз керек экенин балдардын кулагына сиңирүү керек. Учурдагы экономикалык жетишпестик, жумушсуздук, илим-билимдин тайкылыгы, элдин социалдык абалынын начардыгы убактылуу экенин, ушундай абалга туш болуубузга мекенине, улутуна күйбөгөн адамдар себеп болгонун билишибиз керек жана балдарга билдиришибиз керек. Өлкөдөгү жашоо шарттын оордугу мекенин чанууга, улутун кемсинтүүгө, башкалардан намыс кылууга себеп эмес. Айрыкча Орусияда жана башка чет өлкөлөрдөгү мигранттар ошол жерде туулуп, ошол жерде өсүп жаткан балдар кыздарына баса турса Кыргызстан тууралуу айтып, акыры бир күн ата мекенине баруу керектигин, эл жерине кызмат кылуу зарыл экенин түшүндүрүү зарыл. Үйдө кыргызча сүйлөп, кыргызча жашап, балдарга кыргыз экенин унуттурбашы керек. Учурда миллиондогон кыргыздар улутун жана мекенин билбей чоңоюп жатканы ачуу чындык. Бала бакчадан баштап академияларга чейин бардык билим берүү мекемелеринде биринчи кезекте улуттук патриоттуулукту ойгото турган сабактар, иш-чаралар, конкурстар жана башкалар уюштурулуусу керек. Мисалы Туркиянын бала бакчаларынан баштап, эртең менен келишкенде бир жолу, кетип жатканда бир жолу гимн ойнотулат. Тили чыккан балдары гимндин текстин толук билет. Бизде мамлекеттик кызматтагылардын да көбү гимнди билбестиги анык. Мекенди таштап сыртка чыгуу мекенин сүйгөн адамга өлүмгө тете оор иш экенин билишибиз керек. Алла Таала өзүн өзү өлтүрүү менен мекенин таштап кетүүнү бирдей көрсөтүп, бир сапта келтирген. Эгер биз аларга өзүңөрдү өлтүргүлө же мекениңерди таштап кеткиле деп буйрусак, аны бир азы гана аткармак. Ниса сүрөсү 66-аят. Мекенди сүйүү сөз менен эмес, мекенди ар тараптуу өнүктүрүүгө салым кошуу менен, башкача айтканда иш менен болоорун билишибиз керек. Чыныгы патриот кандай болоору тууралуу маалыматтар кеңири таратылуусу керек. Улут кадырын сактоо, улут катары сыймыктануу менен аша чапкан улутчулдуктун айырмасын ар бир адам билүүсү зарыл. Улутчулдукка шариатта да тыюу салынган. Өзүнүн улутун кадырлап барктоо менен бирге башка улуттарды да сыйлап, алардын укугун тебелебей жакшы мамиле кылуу зарыл. Өрнөк. Пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Алла Таала Меккеден чыгып кетүүгө уруксат бергенде, чыгып баратып, Меккеге кылчайып карап, Аллага ант ичип айтам, жер бетиндеги шаарлардын ичинен Аллага эң жагымдуусу жана кадырлуусу сенсиң. Мени мажбур чыгарышпаганда сенден чыкпайт элем деп, көзүнө жаш алганы белгилүү. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эмес же кайсы бир дүйнө иши үчүн эмес, динди таркатуу, динди сактоо үчүн Алланын буйругун аткарып Меккеден кеткен. Ошондо да туулуп өскөн жеринен алыстагысы келбей, мажбур чыгарышпаганда сенден чыкпайт элем деп ыйлаган. Айтышкан экен, адамдын мекени үчүн жан бергени жакшы, бирок мекени үчүн жашаганы андан да жакшы. Томас Карлейль. Бирөөнүн жеринде султан болгончо, өз жериңде ултан бол. Кыргыз эл макалы.